Мугалимдерге лайфхак: лозунг, растяжкалардын чыгаруунун эң оңой жолу менен сиздер менен бөлүшөм. Алгач эле глянцевый төрт буракты алабыз. Алардын арка жагына мына ушундай алып скотч менен скотчтоп алабыз. Скотчтолгондон кийин төртөөнү тең бирдей скотчтоп алган соң, алардын ашыкча жерине скотчторду кыркып коебуз. Кыркылгандан кийин скотчтун сыртына келтирип ал эми глянцевый тарабын ичине киргизип бүктөп алабыз. Катуу бүктөбөйсүздөр, принтериңизге коесуз. Андан кийин PowerPointка киресиз. PowerPointка дизайн же болбосо конструкторго кирип, размер слайда деген жерге кирип, произвольныйды басасыз. Андан кийин ширинаны 1200 ал эми высотасын 21 коюп настройкалап аласыз. Андан кийин сиз өзүңүз каалаган фонду жайгаштырып аласыз. Бул жерде A4 листтен төртөө болгон үчүн мына ушундай узун фон болуп көрүнөт. Андан кийин сиз өзүңүз каалаган сөздү жазасыз. Мен бул жерге балдар жердин жандуу гүлдөрү деген сөздү жаздым. Өзүңүздүн табитиңизге жараша жазылган текстиңизди жирный кыласызбы же болбосо кандай түстө кыласыз, аны өзүңүздүн табитиңизге жараша кыла бересиз. Мен бул жерде жирный кылдым дагы. Андан кийин кызыл түскө боеп бир аз чоңойтуп койдум. Менде результат ушундай болду. Эми печатька киребиз. Печатька киргенден кийин слайд документага кирип, баягы биз айтып аткан 1200 ширинаны, 21 высотаны белгилеп коебуз. Тип бумагиден өзүңүздүн кагазыңызды тандайсыз дагы печатька беребиз. Менде ушундай сонун лозунг чыкты. Мугалим досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Пайдаңызга жарасын. Чогуу, өнүгөлү, өсөлү, мен менен бирге болуңуз.